Мойнума тагылган бир жипти көрүп калды. Факала ма хадал хайт. Бул жип эмне деп сурады эле. Айттым, ушул сүннөт кээ бир адамдардын акылына сыйбашы мүмкүн, бирок көптөгөн жашоолорду сактап калат буну менен. Элестет, сенин көзүң ооруса колуңа жашыл жип байлап койду. Жашыл жиптин не тиши бар сенин көзүңө? Сиз окуган аят же молдеке окуган аят биринчиси Кур'ан болсун, же Алланын исим сыфаты болсун, же пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан дуалары болсун. Мындан башка нерсе менен дем салса болбойт, ал туура эмес. Сахаба радиаллаху анхумдар ыйманга бекем мээнет кылып, ыйман келтирип мусулман болгондон кийин ошого чейинги жашоодогу мурдагы ишенич көз караштарын таштап, туура ишенич, туура акыйда көз карашты карманышты. Жана ошондой эле өздөрүнүн мурдагы тажрыйбаларыны, мурдагы өздөрүнүн коомуда жасап жүргөн нерселерди таштап, исламдын, шариаттын көрсөткөн нерсесин карманды. Ошондон бир окуя, бир адамдын ич өтүүсү туурасында Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат. Бир адам келип пайгамбар алейхиссаламга айтты: "Менин бир тууганымдын ичи өтүп жатат." Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Асал бергиниң, асал ичиргиниң" деди. Фадахаба фасакаху асалан, барып бал ичирди. Сумма жааху факала я Расулаллах, сакойтуху асалан фама задаху илля истидлакан. Баякадан барып бал ичирди. Андан кайта келип айтты: "Ey Аллахтын элчиси, мен ага бал ичирсем, кайра ич өткөнү көбөйүп кетти." Кала изхаб фасқихи асалан. Пайгамбар салам кайра айтты: "Баргында кайра бал ичиргиниң." Фадахаба фасақаху асалан. Кайра барып туруп экинчи жолу дагы бал ичирди. Сумма жаа факала я Расулаллах, экинчи жолда кайра келип айтты: "Я Расулаллах, ма задаху илля иститлакан." Мен ага бал берсем, кайра дагы ич өткөнү көбөйүп кетти. Ошондо пайгамбар салам айтты: "Садакаллах, Аллах чын айтты. Ва кадаба батну ахик, бир тууганыңдын курсагы жалган айтты. Изхаб, барып дагы ага бал бергин" деди. Барып бал берди эле, айыгып калды деди. Мына ушул жерде эмне кылды? Ал адам келип пайгамбар саламдан сурады: "Мен бал ичи не кылды? Бай бир тууганымдын ич өттү" деди эле, бал ичир деди. Биринчи жолу да ичирди, көбөйүп кетти. Экинчи жолу ичирди, көбөйүп кетти. Мушахада деп коет. Көзгө көрүнгөн абалга караса, баягы адам не кылып атат? Бал ичсе ич оорусу көбөйүп атат го. Ичирбеш керек деген, башка нерсе бериш керек эле. Бирок пайгамбар алейхиссалам бал бер деген себептен дагы бал бергенде айыгып кетти. Демек, кээ бир учурда биздин көзүбүзгө көрүнүп турган нерселерге же мурдагы тажрыйбабыз же акылыбызга каршы келсе, биз эмне кылыш керек? Шариатты ээрчип аткара беришибиз керек. Ушул жерден эмне кылат? Бал өзү ичи өткөнгө шифа, айыктырат. Себеби Аллах Таала Кур'анда айткан: "Яхруджу мин бутуниха шарабун мухталифун алвануху фихи шифаун линнас." Баларынын курсагы ичинен өңү түрдүү болгон ичимдиктер чыгат. Анда шифа болот адамдарга. Балары балды курсагыдан чыгарат. Өзүнүн курсагында атайы бал алып келе турган чөйчөгү болот. Ошого салып, алып келип кайра чөйчөгүдөн куят. Аны ойлоп жүрбөш керек. Кусат же болбосо кээ бирлер артынан чыгарат. Андай эмес. Анын өзүнчө бал топтой турган чөйчөгү болот. Ошол чөйчөгө салып, анан алып келип коет. Ошондо Аллах Таала эмне деген? Ошонун курсагыдан түрдүү иче турган нерселер чыгат, яны бал чыгат, адамдарга шифа болот деп айткан. Демек, ичи өткөн адамга, ичи ооруган адамга бал берсе айыгат. Бирок анан пайгамбар салам бал берсе айыгат деп буту сынып калса да не кылып бал берип отура бербе. Буту сынган болсо, Алла сактасын, колу сынса, больницага барып, колунда гипс деп, анан бал ичсин да. Себеби ал үчүн өзүнүн эрежеси бар. Ошол үчүн бул жерде пайгамбар алейхиссалам ичи өткөнгө муну мисал кылды. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху аялы менен болгон окуясы. Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхунун жубайы Зайнаб радиаллаху анха айтат: "Кана Абдуллах иза жаа мин хажатин фантаха илал баб
tanahnaha wa bazaqa karahiyata ayyahjuma minna ala amrin yakrahuhu. Abdullah качан bir işin бүтүрүп кайтып үйгө келип калганда, эшикке келгенде үн чыгарат эле жана түкүргөндөй кылат эле. Көрүп калбасын үчүн бизден жактырбаган бир нерсени. Демек ушул жерде эмне кылат? Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху bir ишинен сырттан кайтып келип үйгө кирерден алдын үн чыгарат эле, келдим дегенди билдирет эле. Эми бир түрдүү кылат эле, үн чыгарат эле, танахнаха деген деп үн чыгарып, анан бир түкүрүм, анан үйүнө кирет эле. Эмнеге? Себеби үйдүн ичинде күйөөсүнө жакпаган бир абал болуп калса. Мисалы бир чачык болушу мүмкүн, дагы бир туура эмес бир нерсе болушу мүмкүн. Ошондуктан эшиктен мен келдим деп билдирип, анан бир аздан кийин кирсе үйдөгүлөр тартипке түшүп калат. Бул сүннөт. Анан эч нерсени билбей, уурудай болуп үйгө кирсең, үй чачык турса, же дагы бир адамга жакпаган бир нерсе турса, көңүлүң калат. Анан уруш чыгат. Үй жыйыштырбайсыңбы, же түкүндөй кыскасы бир туура эмес нерсе болуп калышы мүмкүн. Мына ошондуктан бул сүннөт амал. Адам сапардан келгенде түндө келбесин деп айткан да. Эмнеге десе, балким үйүндө бир туура эмес абал болуп калышы мүмкүн, үйүнүн ичи чачык болушу мүмкүн, күйөөсүнүн сапардан келгенин билбестен аялы күтүп алганга даяр эмес болушу мүмкүн. Ошондуктан эмне болуш керек? Күндүз келиш керек деген. Бүгүнкү күнү уламалар айтат, түндө келсе дагы кабарын алдын ала айтып коюш керек. Мен бүгүн кечинде келем деп. Күтүп алганга даяр болуш керек деген маани. Ошондой эле эч жака алыска сафарга кетпесе деле, жакын жерден мечиттен кайтып келдиңби, базардан кайтып келдиңби, келгениңди билдирип анан киргениң дейт. Өзүңдүн үйүңө өзүң ууруга окшош жайшынып кирип эметпегениң деген сөз. Бул сүннөт. Ушул сүннөт кээ бир адамдардын акылына сыйбашы мүмкүн, бирок көптөгөн жашоолорду сактап калат буну менен. Анан ошентип кирет эле дейт. Иннаху жаа зата яумин. Бир күн ошондой келип калды дагы, фатанахна деп үн чыгарды. Ва инди ажузун тарqini минал хумрати. Менде бир кемпир бар эле жанымда, ал мага ысытма бир ысык чыккан оору бар эле деп, ошонун мага бир кантип айтсам, ошол доордогу бир дем салганга окшош бир нерсени жасап аткан экен. Фаадхалтуха тахта сарир. Анан күйөөсү келип калды. Жанында бир кемпир отурат. Эми күйөөсүн кабыл алыш үчүн кемпирди эмне кылды? Керебеттин артына өткөрүп койдум да. Айтат калат, фадахала кирди. Күйөөсү келди. Фажаласа иля жаниби, менин жаныма келип отурганда фараафи унуqi khaytan. Мойнума тагылган бир жипти көрүп калды. Факала ма хадал khayt. Бул жип эмне деп сурады эле? Айттым, khaytun ruqya li fihi. Бул дем салдырган жип деп айттым дейт. Эми ошол доордогу баягы туура эмес демдерди айтып атат да. Фаахадаху ва qata'ahu. Алды дагы үзүп салды. Карма үзүп салды. Инна ала Абдилла, Абдуллонун үй бүлөсү өзүнө айтып атат. Ла агнияу ани ширк, ширкке муктаж эмес dedi. Пайгамбар айсам айтып жаткан уккамын. Инна руqa ва тамаим ва тивала ширкун. Албетте туура эмес сөздөр менен дем салуу, жана түрдүү көзмончок сыяктуу бир нерселерди тагынуу, жана ысытма бир нерселерди кылуу бул ширк деп айтты. Ошондо не кылды? Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху үзүп салганда аялы не кылды? Ушинтип айттым уккамса, лима тaqulu hada, неге мындай дейсиз? Мен көзүм ооруганда ушул аялга барсам, ал мага ушундай кылып дем салып бергенде айыгып кетет болчу да деди. Тажрыйбасын айтып атат. Мен ушундай кылсам көзүм айыгат болчу деди. Ошондо Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху айтат, иннама заки мина шайтан. Бул шайтандан. Сенин көзүңө өз колу менен бир нерселерди чачып ооруткандай кылат, азгырат, анан сен барып ушундай туура эмес ширкти кылганыңда ал токтотуп коет. Андан көрө сага жетиштүү болот айтууң, пайгамбарсам айткан сөздөрдү азхибил бас раббан нас. О адамдардын Роббиси, оорууду кетир, шифа бергин, анта шафи, шифа берүүчү сенсиң. La şifa illa şifauk. Senin gana şifaaң бар. Şifaan ушундай şifa бергин, эч ооруду калтырбаган dedi. Бул жерден биз көңүл бура турган нерсе.
Ошол мезгилде адамдардын мойнуна жана колуна жип байлап коет эле. Айыгып кетесиң деп. Көзүгө бир нерсе чыкса. Эне көз оорусу ошондой кылат эле. Бул туура эмес. Элестет, сенин көзүң ооруса колуңа жашыл жип байлап койду. Жашыл жиптин не тиши бар сенин көзүңө? Акылга да каршы бул. Ошондуктан мындай жип байлап койсо айыгып калат, анан оорубай калат деген бул туура эмес. Бирөөдүн кою түндөсүндө талаадан келбей калат. Анан үйүндөгү картайып калган бир кемпир бардык жолуктардын учуну түйүп чыгат да. Не болду десе карышкырдын оозу түйүлдү деп. Анда карышкырдын оозун түйүп койгондо койду постоянно айдап кой жүрө берсин. Эмнеге бүгүн эле түйөсүң да башка күнү ачып аласың? Бул туура эмес, сенин жолугуңдун учуну түйүп койсоң карышкырдын оозу түйүлүп калат. Мына ошого окшогон туура эмес түшүнүктөр болгон да. Ошол үчүн эмне кылды? Ар кандай жиптерди байлап алып сактайт деген болбойт. Ошондо жалпы эрежени Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху айтып атат. Албетте дем салуу деген сөз менен котолот, руко деген. Жахилият доорунда туура эмес дем салуулар бар эле. Дем салса болот, бирок дем салгандагы сиз окуган аят же молдеке окуган аят биринчиси Кур'ан болсун, же Алланын исим сыфаты болсун, же пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткан дуалары болсун. Мындан башка нерсе менен дем салса болбойт, ал туура эмес. Кээде не кылат? Бул касида кон молдо экен дейт бирөөнүч. Касида деген сөз бул ыр дегенди түшүндүрөт. Ыр саптарын касида деп айтат. Анда ал ырдаган молдо болуп калбайбы? Молдо ырдабайт, ырдаса ал молдо эмес ал. Бу касида кон молдо, аябай чоң молдо сууду тетир агызгат. Акмак бу сууду пастагылар күтүп атса бул тетири тоого айдап, кетсин ана көрө эл сугарсын аны. Ошол үчүн ошондой касида кон молдо деген ал ошо молдону да дем салыш керек өзүгө. Не үчүн? Себеби ал ырдап жүрөт турбайбы? Ушул перистерден бир арабча ырларды токулуп, ушундай бир касида деп бир нерселерди чыгарган. Бул өзү туура эмес. Ошону окуган адамга да дем салып болуп коюш керек, себеби аны дагы жиндер азгырып алыптыр. Шайтан азгырып кетиптир аны. Мына ошондуктан туура эмес сөздөр менен дем салган болбойт. Дем салганда Кур'ан аяты болсун, же Алланын исим сыфаттары болсун, же пайгамбар сам хадисте айткан дуалар бир сөздөр болсун. Ошолор менен дем салуусу керек да. Элестетиң, аккумулятор, карбюратор, радиатор, суф десе айыгып кетеби. Болбойт. Ошого окшош эмне сөздөр. Чык-чыкирне чыккирде, сары десең баланга, узун десең түкүнгө, кара десең негирге болбойт аны менен дагы. Дем салуу. Ошол үчүн ошентип дем салган болбойт. Дем саласыз Кур'ан аяты менен, дем саласыз хадисте келген дуалар менен, анан дем салып атканда, азыр мен дем салганда Кур'ан аяты бар айыктырып кетет эмес. Ушул Кур'ан аятынын берекетинен Аллах айыктырат. Аллах шифа берет. Шифа берүүчү Аллах. Ушул Кур'анды окуган себептен Аллах айткан Кур'ан менен дем салсаңар айыктырат деп. Демек Кур'ан менен дем салабыз, Аллах шифа берет деп дем салабыз да. Ошондуктан дем салганда караш керек, ал эмнени окуп атат. Анан кээ биркилер аят окуганга окшош кылып тилин чайнап, тажвидин бузуп сөздөрдү тетирип окуйт. Ал да туура эмес. Туура таза окусун. Анан кийин экинчиси айтып атат. Жана тамаим, тагынчак тагуу. Көзмөнчөк окшогон тагынчактар бар го. Ошону тагып алуу дагы ширк деп айтып атат. Караңыз, көзмөнчөк такса, бүркүттүн тырмагын такса, карышкырдын тишин такса, пайда болбойт. Алар туура эмес нерсе. Карышкырдын тишин таксаң не болду? Ал өмүр бою арам нерсе жеп жүргөн. Ошону мойнуңа тагып алсаң не болуп калат экен? Бүркүттүн тырмагын такса не болду? Эч нерсе болбойт. Кээ бир адамдар эмне кылат? Үйүнүн баягы огородунун четине өлүп калган уйдун сөөгү, башын сөөгүн тагып коет. Көргөнсүңөрбү? Не кылат? Элдин көзүнөн сактайт. Бул элдин көзүнөн сактайт эмес, сага жиндерди чогултуп берет бул. Себеби сөөгүктөргө Аллах Таала не кылат? Жиндердин тамагы кылып берген. Жинхана болуп калат сенин огородуң азыр. Бул туура эмес. Ошол үчүн кээ биркилер аттын иштеп, анан түшүп калган такасын кагып коет. Эшигинен, эшиги бекем болот депчи. Ууру кирбейт деп. Бул да туура эмес. Байкуш така аттын туягында жүрүп, жээлип, брак болуп таштап атса, аны эшикке какса сактайт эмес, сактабайт. Ал мындай болуп чыккан экен. Башында эшиктер мурда жыгачтан куралып жасалгандан кийин кургаганда мынтип түшүп кетет эле. Ошону түшүп кетпей сактап калсын үчүн угольник деген бар эле, мындай 3 бүрүлгөн, 90 градуска бүгүлгөн темир болот. Ошол темирди коюп туруп кагып койсо, эшик мынтип түшүп кетпейт эле да.
Бир байкушта ошондой темир сатып алганга акчасы жок, аттын түшүп калган, такасын кагып койгон экен. Экинчи бирөө келип айтса, эшикти сактайт деген. Бир түшүп кетет десе, ал уурудан деп кетип калыптыр. Берге эшикти сактайт деген, бирок эшиктин түшүп кетүүсүнөн сактайт, уурудан сактабайт да. Ууру келсе така бар экен, мен кеттим кой дейби? Бул эшикке така кагып коюп кирсем болбойт депчи. Мына ушундай нерселер туура эмес. Жана эми тумар тагынса эмне болот? Тумар маселесинде тамайым деп айтканда тумар да келет. Тумар тагынуу карап көрүш керек. Тумардын ичинде жазылган эмне нерсе? Ошону караш керек. Эгер жанагындай эле аяттар, же пайгамбар саллаллаху айткан дуалары, хадисте келген бир дуалар, сөздөр, же болбосо Алланын сыфаты, исимдары жазылса макул болот. Бирок тумар таккан адам дагы ошону туурасын таккан адам дагы эмне кылыш керек? Ушул тумар мени сактайт дебеш керек. Ушунун ичиге жазылган аяттар бар, ошонун берекетинен Алла сактайт деш керек. Азыр тумарды алып ыргытсаң өзү барып түшүп калат, өзүн өзү сактай албайт жерге. Тумар тагып алса, эле ошол сактап калбайт. Ал аркылуу Алла сактайт десе болот. Алла кааласа сактайт, кааласа сактабайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда тумар таккан, бирок тили чыгып баягы сүрө окуй элек жаш балдарга. Кичинекей жаш балдар тили чыгып сүйлөгөнгө чейин макул ошого тагып кой, ошол аяттын жазылган аяттын себебинен жин шайтандар жолой албасын деген маани. Эми тили чыкты, окубайт, жалкоо тагып алып, мына сактайт Алла, тагып алганмын деген болбойт ал. Окуй, эртең менен кечинде пайгамбар үйрөткөндө да окуш керек. Анан эгер кайсы бир жаш балага ошондой тумар тага турган болсо, анда анын сыртыны кожа менен каптап коюш керек. Себеби ал дааратканага кирип кетсе ал балачы. Дааратканага кирип кетиши мүмкүн. Ошол үчүн окуганды билип, тили чыккан адамдар өзү окуп, эртең кечинде дем салганды үйрөтүш керек. Анан тумардын өзү сактап калат дебиш керек. Көз мончок башка нерсеге ишенбеш керек. Түрдүү нерсени тагып алат, анан жаш бала уктап жатканда жанына бычак коюп коет, сактайт дейт. Алып кесип алса эмне болот анан? Ойноймун деп анан. Ошол үчүн ушундай бир баягы туура эмес нерселерди сакташыбыз керек. Ошондой эле үчүнчүсү тивара деген эмне деген десе, мурда арабтардын доорунда аялдары мойнуна бир нерселерди тагып алат экен, эриге болгон эринин аялыга болгон сүйүүсү пайда болот деп. Же күйөөсү тагып алат экен, аялы күйөөсүн сүйүп калат деп. Бизче айтканда кээде ысытма деп коет. Бири-бириге ысытып берет депчи. Ошону айтат ширк дейт. Аялы көзү мойнуга жип тагып алып, күйөөм мени сүйөт дегенден көрө жумшак сүйлөп, жакшы таттуу тамак берип, айтканын кылсаң ансыз деле сүйөт болду. Эркекке ошол эле керек. Аялыны сүйдүрүш үчүн аны уруп тепкилебей, жумшак мамиле кылып, анча-мынча эркелетип алып бергенди, сураган нерсесин алып берип, кээде суратпай алып берип койсоң сүйүп калат болду. Кулк мүнөзүң аябай жаман, тилиң ачуу болуп турса, анан эми сен мойнуңа жип эмес, аркан трос байлап алсаң да жакшы көрбөйт ал. Ошол үчүн жакшы көрүш үчүн жакшы адам бол. Ооба, сыйкырчылыкта күйөөсүн аялынын экөөнү ажыратыш үчүн сыйкырчылык кылат. Бирок эми экөөнү оңдоп коюш үчүн мен күйөөм менен урушуп атам, эч мамилем келишпей атат. Биз ысытып таштайык. Ысытып ташташ үчүн сен жандарыңа ысый турган аял болушуң керек жакшына. Сен жакшына ысый турган эркек болушуң керек. Бири-бириңе жакшы мамиле кылсаң ысып каласыңар. Анан кечке сен экөөң ызылдашсаңар, менден силерге жип байлап койсоң ысып кете бериңер. Ошол үчүн мына ушундай нерселер жок. Биз жерге барып, биз аябай урушуп атабыз, ысытып кой десең, анан дем салып, мананы ичип жүрсөң ысып кетесиң, болбойт андай. Ысып кетпейт. Анан ошондой эле жанагы тумарды айттык, кечирсе тумар сөзүнө кайтып коелук. Кээ бирлөөлөрдүн тумар кылып атканда баягы коддорду, номерлерди бир каяктагы сүрөтпөлөрдү тартып, бул туура эмес, бул болбойт бул. Накта ширк ошол. Эмне деген тагып алгансың? Аякта код менен номер менен сен атыңды жазып, эшек деп жазып койгондур. Баш иштебейт деп жазып койгондур, алданып атат деп жазып койгондур, каяктан билесиң? Ошол үчүн аят хадис болсо, ошондо үчүн ушул эрежелерди сактап карашыбыз керек. Ошол үчүн ушу ысытма кылат, анан кайтарма кылат, ысытып коет экен, мындай кылып коет экен, бул илгерки доордогу баягы илимсиздиктин доору. Алла гана шифа берет, Алла гана айтат. Ошол үчүн мынау нерселер баягы тумар өзү сактап калат, анан кийин дагы эле дем салсаң өзү эле айыктырып салат эмес. Аллах кылат, Аллах пайда берет. Эгер ката кылсаң бул дагы туура эмес болуп калат дейт. Ошондо аял айтып атат да, каршы болупчу. Ушундай ширк болот десе, мен кылып жүрөм го мурдатан бери, көзүм айыгып калат го десе, шайтан сени атайла ошентип көзүңдү чукулайт.
Анан сен барып ширкти кыласың, шайтан ширк мушрик кылдым деп анан токтотуп коет деп айтып атат. Ошол үчүн биз хадисте келген, аятта келген дуаларды окуп дем салалы. Ошолор менен не кылалы? Өзүбүздү шайтандын, жиндин азгырыгынан жана оорулардан айыктыралы. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты, нерейт кайсы бир адам экинчи бир адамды оору кылып жатканда зиярат кылып барса, ушул дуаны окусун. Адамдардын Роббиси бул кыйынчылык ооруну кетиргениң, шифа бергениң, сен гана шифа берүүчүсүң. Ушундай шифа бер, эч бир оору калбай тургандай деп ушул дуаны окуйлу. Аллах баарыбызды ар кандай адашуулардан сактаган болсун.